Саламатсыздарбы, Сокол Медиа YouTube каналынын көрөрмандары, сиздер менен кайрадан жолугуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кечээ жакында эле Билим берүү министрлиги балдарды 5,5 жаштан баштап мектепке кабыл алууну сунуштап жатат. Ушул боюнча коомчулуктун пикири кандай, сиздер менен чогуу билебиз. 5,5 жашта эрте да эле. Мен деген илгери Советтер Союзунда баламды садикке бере албай 6 жашта бердим эле, аябай кыйналган. 6 жашта. Даяр болбойт да, кичинекей да эле. Мне кажется, азыр эле 6-7 жаш туура. 5 жаш эртерээк бала кичине ойноп, садикке барып, орусча айтканда пусть детство продлится. Эми негизи баланын өзүнүн жана үйдөгү тарбиядан, садикке барган тарбиядан жакшы алат да бала, жөндөмчү. Эми кээ бир балдар деген эми өзү жөндөм эметип, акыл эси эметип атпайбы. И ошо жанагы жетишпей мындай эметпеген оюнкарак балдарды ошого тартып тарбияласа эле анан окутса болот балам. Алар жаш муунда балам. Алар деген мантугун жазгандай жазса болот бирдемелерди. Министрлиги балдарды 5,5 жаштан баштап мектепке алууну сунуштап жатыр да. 5,5 жашта бала мектепке барганга даярбы же дагы эле кичинекей болуп. Мына булар 6-га чыкты, даже буларды кичинекей деп отурушат. Жок. Сиздин оюңуз боюнча канча жаштан барыш керек? 7ден эле нормальный болуш керек. 7. Кичине. Оюнга тойгондон кийин анан ойносо, окуса болот. Анан азыр мына булар даяр эмес. 6дабы булар? Булар 6да, мына 7 майдан бери. 7ге чыкканда бересиз. 7ге чыкканда беребиз деп отурушат ата-энеси. Рахмат. 5,5 жашка кичинекей болуп калган негизи. 7 жаштан эле нормальный негизи. 5 жаштан эме болот да, начальный эмеге барып, садикке барып, ошол жактан. 7 жаштан барганга 7 жаштан нормально. Канча жаштан балдар мектепке барса туура болот деп ойлойсуз? Билбейм, менин оюмча балдар толук өзү даяр болгондо мектепке барган туура деп ойлойм. Себеби дегенде биздин убакта мисалы 7 жашка толуп анан сурга мектепке алчу да. Азыр деле ошондой деп ойлойм, потому что биздин мурунку убакка караганда азыркы убакта бүт эле электронный сон өнүккөн деле болсо, баары деле бала даяр эмес деп ойлойм. 7 жаштары деп. 7 жаштары деп ойлойм, ооба. Мен деген 7 жаштан мектепке барган туура деп ойлойм. Анткени 5,5 бул бала да кичинекей го дейм. 5,5 жаштагы бала деген эми менин оюмча эртерээк болуп калат го дейм да. Эми 6 жаштан болсо жакшы эле болот эле да. 5,5 жаш эми азыр кичинекейрээк го менин оюмча ошол да. Биз илгери Союз убагында 7 жаштан баштап окушубуз да. Конечно, эрте болуп калат дейм. Зачем баланы кыйнап элечи? Өзүнүн малында келгенде эле окуйт бала. Кыйналып калат да азыр эми 5 жаштан аябай эле эме го. Канча жаштан туура деп ойлойсуз? Хотя бы 6,5 жаштан, 6 жаштан. Ошондой кылса жакшы болмок. 5,5 слишком эле эрте го эми. Эми 5,5 жашар деген эми балдардын ден соолугу анан өспүрүм эмеси ар кандай болот да. Бирок кабыл алуусу кээ бириники жакшы, кээ бириники орто ар кандай болуп калат да. Мен ойлойм бул эртерээкпи деп ойлоп атам да, где-то 6 жаштан болсо болот анда. Мен өзүм 5,5 жашымда окугум келген. Бирок мен албай койгон да. 7 жашка чейин ыйлатып албай коюшкан. Баланын өзүнүн азыр эме го, баары эле эрте, баары каалоосу боюнча. Ооба. Туура эле деп ойлойм. 7 жаштан туура деп ойлойм. Мен 5 жаштан эрте го дейм. Башка өлкөлөрдө деле, мисалы Москвада 7 жаштан берет.